Assalamu алейкум угарман. Сиз Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда Курандын кыргызча маанисин угабыз. Куран Аллахты эстөөгө жана туура жолго чакырат. Кулак салып ниет менен угуңуз, пайдалуу болсо жакындарыңызга бөлүшө кетиңиз. Курандагы экинчи сүрө Али Имран сүрөсү, Имрандын үй бүлөсү. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Алиф лам мим. Аллах андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Ал түбөлүк тирүү жана түбөлүк башкарып туруучу. О Мухаммад, ал сага өзүнөн мурунку ыйык китептер жана алардагы кабарлардан турган нерселерди тастыктап, Куранды акыйкат менен түшүрдү. Андан мурун адамдарга туура жол кылып Тоорат менен Инжилди түшүргөн. Эми чындык менен жалгандын арасын ажыратып берүү үчүн Куранды түшүрдү. Чынында Аллахтын аяттарына капыр болгон адамдар үчүн катуу азап бар. Аллах кудуреттүү, өч алуучу. Албетте, Аллахка жердеги дагы, асмандагы да эч бир нерсе жашыруун эмес. Ал силерди энеңердин курсагында жатынында жаткан кезиңерде эле өзү каалагандай келбет берет. Эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жалгыз анын өзү бар. Ал кудуреттүү, даанышман. О Мухаммад, ал сага теңдешсиз китеп Куран түшүргөн зат. Анын Курандын ичинен китептин энеси, маңызы сыяктуу болгон мухкам, анык аяттар жана алардан башка муташабих, түшүнүлүшү оор аяттар орун алган. Ал эми жүрөгүңдө илдет, ийрилик болгон адамдар аны өз каалоолоруна ылайыктап түшүндүрүүнү жана бузукулукту үмүт кылып, муташабих аяттарды ээрчишет. Ал муташабих аятты толук түшүндүрмөсүн Аллахтан бөлөк эч ким анык билбейт. Ошондуктан терең илимдүү адамдар, биз ага Куранга ыйман келтиргенбиз. Анын аяттарынын бардыгы мухаккамы дагы, муташабихи дагы Роббибиздин алдынан келген акыйкат дешет. Акылдуу адамдар гана мындан зикир эскерме алат. О Робби, бизди туура жолго салганыңдан кийин жүрөктөрүбүздү дадаштырба жана бизге өзүңдүн ырайым рахматыңды белек кыл. Албетте сен белектерди көп берүүчү Ваххабсың. О биздин Робби, албетте сен адамдарды андан шек күмөн болгон кыямат күнү үчүн чогултуучусуң. Аллах эч качан убадасын бузбайт. Капыр адамдарды Аллахтан, анын азабынан мал дүйнөсү да, бала чакалары да куткара албайт. Алар тозоктун отундары. Алардын абалы Фираун адамдарынын жана алардан мурунку капырлардын абалдарына окшош. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарышты эле Аллах аларды күнөөлүү себептүү азапка салды. Аллах азабы катуу зат. О Мухаммад, капырларга силер жакында жеңилесиңер жана кыяматта тозокто чогултуласыңар. Ал кандай жаман орун деп айткын. О яхудилер, Бадырдагы согуш майданында беттешкен эки тайпада биздин кудуретибизге силер үчүн белги бар болчу. Мухаммад жана анын сахабаларынан турган бир жаамат Аллахтын жолунда согушуп жатышты жана экинчи тарап жалган үчүн жан тарткан капырлар эле. Аларга мусулмандар өздөрүнөн 2 эсе көп болуп көрүндү жана дал ушул нерсе мусулмандардын жеңишинин себеби болду. Аллах каалаган адамдарды өзүнүн жардамы менен ушинтип колдойт. Чынында бул нерселерде акыл ээлери үчүн сабак бар. Адамдар үчүн бул дүйнөдө аялдардан, перзенттерден, кинтар алтын күмүштөрдөн, сулуу көркөм тулпарлардан, үйүр малдардан жана эгиндерден турган жыргалдарды сүйүү кооз көргөзүлдү. Булар опосуз дүйнө жашоосунун пайдалары. Аллахтын алдында булардын жакшыраак кайтуучу жай бейиш бар. Дүйнө жыргалдарынан көп эсе абзел болгон бейиш жыргалдары кимдерге буйрулат? Аны кийинки аятта баяндайт. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун.